Катар өлкөсүнүн кайрымдуулук уюму Кыргызстандын аймактарына медициналык мекемелерди куруп берүү ниетин билдирген. Катардын дарыгерлеринин кыргызстандыктарга акысыз операция жасоо маселеси каралып жатат. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Министр Космосбек Чолпонбаев Катардын Кыргызстандагы элчиси Абдулла бин Ахмед Аль Сулайти менен жолуккан. Анда элчи кайрымдуулук уюму медициналык мекемелерди курууга каражат берүүгө даяр экенин айткан. Ошондой эле ал Кызыл Кыядагы оорукана жакын арада курулуп бүтөөрүн маалымдаган. Катардын элчиси Кыргызстандын аймактарына материалдык техникалык базаларды жаңылоо боюнча саламаттыкты сактоо секторуна жардам берүүгө даяр экендигин баса белгилеп кеткен. Кийинчерээк кошумча дагы жолугушуу өткөрүп, оорукананын айрым маселелери жана катарлык дарыгерлердин жергиликтүү адистери менен биргеликте акысыз операция жасоо маселесин талкуулашаарын да айтып кеткен. Ал эми операциянын жол жобосу тууралуу азырынча айтыла элек.